Улуттук тазалык күнүнө карата Баткен шаарында да ишембилик өткөрүлөт. Бул учурдун эң актуалдуу демилгеси экенин шаар активисттери белгилейт. Бирок ошол эле учурда жарандар мындай тазалык иш-чараларына даяр эмес дешет. Себеби шаарды таштандылардан арылтуу эле эмес, таштанды таштоочу урналардын жетишсиздиги жана жарандардын тазалыкты сактоо маданиятына көнбөгөндүгү да өзүнчө маселе дешет. Бул жерден бирөөнү күнөөлөгөнгөн, бирөөнүн моюнуна күнөө арткандан алысмын. Бирок биз эл дагы ошол нерсеге кайдыгер карабашыбыз керек да. Бир нерсе тыштай башыбыз керек. Акыр чикирди атайын тыштай турган урналарга салышыбыз керек. Бирок тазалык муниципалдык ишканасы дагы тийиштүү деңгээлде иш алып барып атат дегенден алысмын. Урналар жетишпейт. Же жетишкен урналарды убагында бошотуп кеткенге алардын чама чаркы жетпейт. Жана башка ушулар сыяктуу. Эми активисттер катары шаар бийлигине бир топ талаптар менен кайрылып атабыз. Алар дагы шаарда урналардын көбөйүшү боюнча бизге бир катар маалыматтарды берген, буюрса чечилип калар. Өлкө боюнча өтүүчү улуттук тазалык күнүнө шаар тургундары да активдүү катышууга ниеттенүүдө. Алардын айтымында шаардын тазалыгына ар бир жаран кайдыгер карабаш керек. Албетте бүгүн биз ушул шаарда каерде болсок да жашаган жерибиз таза болсо, бул өзүбүзгө жакшы. Ден соолугубузга жалпы эле эмесибизге жакшы болот. Бул дүйнөлүк тазалыктын күнү деп жарыялап эметип атат. Бул менин оюмча ар бир жаран буга кайдыгер карабаш керек деп эсептейм. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгы тарабынан мекеме ишканаларга тазалоочу жайлар бөлүштүрүлүп берилди. Алар мектеп, бала бакча жана парктардын айланасын акыр чикирден тазалайт. Жарлыкка ылайык ушу ар бир мекеме ишкана, айыл аймактарда айыл өкмөттөр, шаар мэриялары ушу тазалык иштерин, тазалык боюнча жерлерде ишембиликтерди уюштурса, ошо менен бирге биздин элдер деле аң сезими өсүп, ушу өздөрүнүн айлана чөйрөсүн, өзүнүн ушу турган жерлерин тазалап, ушундай ишембиликтер дагы да болсо мындан да аркылыктуу кызуу жүрөт деген ойдобуз да. Тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча маселелер дүйнө жүзү сыяктуу Кыргызстанда да курч турат. Таштандылар экологиялык коопсуздукка жана жарандардын ден соолугуна коркунуч туудурган көйгөйгө айланууда. Мындан улам өлкө башчысы улуттук тазалык күнүн жыл сайын сентябрдын 3-чү ишембисинде жана апрель айынын 3-чү ишембисинде өткөрүү жарлыгына кол койду. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.